Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин көрөрмандар, баарыңыздарга салам. Биздин бүгүнкү чыгарылышта өлкө ичиндеги азыркы бийликтин тушунда эмне жумуштар аткарылды, ошондой эле кандай долбоорлор ишке ашаар астында турат жана башка ушул сыяктуу учурдагы бийликтин иш аракеттери боюнча сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын ажоосу Жапаров Садыр Нуркожоевич. Азыркы тапта ал өзүнүн командасы менен кандай иштерди жасап жатат, эмнелерге жетишти. Мисалга ала турган болсок, көзгө көрүнүктүү, алгылыктуу иштердин бири биз билгенден эң эле маанилүү деп эсептесек дагы адашпайбыз. Мектептерди бүт өлкө ичинде бала бакчаларды куруп, оңдоп түзөө иштери бир кыйла алдыга жылды деп айтсак туура болот. Ошондой эле Рух Ордо деп өзүңүздөр билесиздер, президенттин билдирүүсү боюнча сурамжылоо жүргүзүптүр. Ал жерге комуздун элеси түшүрүлгөн проект менен эс алуучулар үчүн прозрачный кылып, ортосуна боз үйдүн элеси түшүрүлгөндөй кылып ресторан, анан иши кылса эс алуучу жай. Бул проект ишке ашаар астында жалпы коомчулукка президент өзү баш болуп сурамжылоо жүргүздү. Ал жерде албетте ар ким ар кандай өзүнүн оюн жазып атышат. Ошолордун катарында мен да өз оюмду билгизгим келди. Кээ бир кишилер айтып атышат, комуз бул тебеленип жүрмөк беле, бул бийикте туруш керек. Муну эч кандай андай проектке элесин түшүрүү менен колдонбош керек дегендей сөз айтышты. Мен андай түшүнүктөн таптакыр алысмын. Биз деген бир аз ардан бери болгонду да билишибиз керек. Ал башка өлкөлөрдөн эс алуу үчүн келген туристтер үчүн бул чоң жаңылык деп эсепке алсак болот. Кыргыздын символдорунун бири комуздун элеси менен заманбап ыкма менен эс алуу борбору болгон соң ал жерге ресторан, эс алуучу жай, заманбап проект менен курулганы эмнеси жаман, мен ушуга таң калам. Албетте ар кимдин ар кандай көз карашы болот. Ар бир кишинин көз карашын сыйлаш керек. Бирок жалпы коомчулукка мен ойлойм, түшүндүрмө иштерин туура багыт менен айтып деп, бул нерсенин биз туура жагын кабыл алып, түз эле көз караш менен колдоого ылайыктуу проект деп айтсак туура болчудай. Эми кимге кандай, ар бир киши өзүнүн көз карашын айтканга толук укуктуу. Биздин көз караш эч кандай ал жерде жаман нерсени көргөн жокпуз. Тескерисинче мага чындап жакты. Ал болгону кыргыздын символдорунун бирөө болуп эсептелген. Жалпы ар кайсы мамлекеттерден келүүчү туристтерге чоң бир ачылыш болуп, кыргыздын атак даңкын көтөрүүгө гана багытталган проект деп эсептесек болот.